13 bölüm. Жарабамдын падышачылыгынын 18-жылында Абиям жүйүттөргө падыша болду. Ал Иерусалимде 3 жыл падышачылык кылды. Анын энеси Гибалык Уриэлдин кызы Михаэле. Ошол кезде Абиям Жарабам менен согушту. Абиям согушка эр жүрөк адамдардан 400 000 тандамал адамдардан турган аскерин алып чыкты. Жарабам дагы тандалган эр жүрөк адамдардан турган 800 000 аскер менен чыкты. Ошондо Абиям Эпрайым тоолорунун бири Семирайым тоосунун чокусуна чыгып мындай деди: Жарабам менен Исраил эли, мени уккула. Силер Исраилдин Кудай Теңири туз келишими боюнча Исраил падышачылыгын Дөөткө жана анын уулдарына түбөлүккө бергенин билбейсиңерби? Бирок Дөөттүн уулу Сулаймандын кулу Небаттын уулу Жарабам өз мырзасына каршы болуп козголоң чыгарды. Анын тегерегине жеңил ойлуу, бузулган адамдар топтолуп, Сулаймандын уулу Рехабамга каршы чыгышты. Рехабам жаш, күч кубаты аз болгондуктан аларга туруштук бере албай калды. Силер эми Дөөттүн уулдарынын колунда турган Теңирдин падышачылыгына каршы тура алабыз деп ойлоп жатасыңар. Анткени силер көпсүңөр. Жарабам силерге Кудай кылып берген алтын букачарларыңар бар. Теңирдин ыйык кызмат кылуучуларын, Аарундун уулдарын жана лебилерди кубалап, бөтөн жердин элине окшоп өзүңөргө ыйык кызмат кылуучуларды коюп алган силер эмес белеңер. Өзүң арноо үчүн букачар, жети кочкор алып келген ар кимди силер жалган кудайларыңар үчүн ыйык кызмат кылуучу кылып аласыңар. Ал эми биздин Кудай Теңирибиз бар. Биз аны таштаган эмеспиз. Теңирге Аарундун уулдары, ыйык кызматчылар кызмат кылып жатышат. Лебилер да өз кызматтарын аткарып жатышат. Алар ар күнү эртең менен да кечинде да Теңирге арнап, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды чалышат, жыпар-жыттуу заттарды түтөтүшөт, таза алтындан жасалган үстөлдүн үстүнө нан курмандыктарын коюшат. Ар күнү кечинде күйүп туруш үчүн алтын чырактан менен анын чырактарын күйгүзүшөт. Анткени биз өз Кудай Теңирибиздин буйруктарын ыйык сактайбыз. Ал эми силер болсо аны таштап койдуңар. Биздин башчыбыз Кудай, анын ыйык кызмат кылуучулары силерге каршы сурнай тартышат. Исраил уулдары, ата-бабаларыңардын Кудай Теңирине каршы согушпагыла, анткени ийгиликке жетпейсиңер. Ошол арада Жарабам алардын артына аскерлерин жөнөтүп, буктурма койдурду. Ошентип өзү жүйүттөрдүн бет алдында турду. Буктурма болсо алардын артында эле. Жүйүттөр артын карашса, алдынан да артынан да сок куруп жатышыптыр. Ошондо алар Теңирге жалынып жиберишти. Ыйык кызмат кылуучулар болсо сурнайларын тартып жиберишти. Жүйүттөр кыйкырышты. Жүйүттөр кыйкырганда Кудай Абиям менен жүйүттүн көз алдында Жарабамды жана бардык ысрайылдыктарды талкалады. Исраил уулдары жүйүттөрдөн качып жөнөштү. Кудай аларды жүйүттөрдүн колуна салып берди. Абиям менен анын эли аларды аябай кырды. Исраилдин 500 000 тандамал адамы кырылды. Ошондон кийин Исраил уулдары моюн сунушту. Жүйүт уулдары жеңишти, анткени алар өз ата-бабаларынын Кудай Теңирине таянышкан. Абиям Жарабамдын артынан кууп, анын шаарларын каратып алды. Бейтелди жана анын карамагындагы шаарларды, Жишанды жана анын карамагындагы шаарларды, Эпрайымды жана анын карамагындагы шаарларды каратып алды. Жарабам Абиямдын тушунда күчүнө кирген жок. Аны Кудай өлтүрдү. Ал өлдү. Абиям болсо күч алды. Ал 14 аялга үйлөнүп, 22 уулдуу, 16 кыздуу болду. Абиямдын калган иштери, анын жүрүш турушу, айткан сөздөрү Ыда пайгамбардын китебинде жазылган. 3 бөлүм. Сардестеги жыйындын периштесине мындай деп жаз: Колунда Кудайдын 7 руху жана 7 жылдыз бар Теңир мындай дейт: Мен сенин иштериңди билем. Сен тирүү болуп аталып жүргөнүң менен өлүксүң. Сергек бол, өлүм алдында турган нерселериңди бекемде, анткени мен сенин иштериңди Кудайымдын алдында жеткилең деп таппадым. Эмнени кабыл алганыңды, эмнени укканыңды эстеп, ошону сакта. Тобо кыл. Эгерде сен сергек болбосоң, анда мен сага ууру сыяктуу келем. Менин кайсы саатта келеримди билбей каласың. Бирок сенин Сардесте бир нече кишиң бар. Алар кийимдерин кирдетишкен жок. Алар ак кийимдерин кийип, мени менен жүрүшөт. Анткени алар ошого татыктуу. Жеңген адам ак кийим кийет. Мен анын ысымын өмүр китебинен өчүрбөйм. Анын ысымын атамдын алдында жана анын периштелеринин алдында ачык тааныйм. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Филадельфиядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз: Ыйык, чыныгы, Дөөттүн ачкычын алып жүрүүчү Теңир, ал ачса эч ким жаба албайт, ал жапса эч ким ача албайт. Мындай дейт: Мен сенин иштериңди билем. Мына, мен сенин алдыңда эшикти ачып койдум. Аны эч ким жаба албайт. Анткени сен күчүң аз болгонуна карабастан менин сөзүмдү сактадың. Менин ысымымдан баш тарткан жоксуң.
Мына мен шайтанга таандык топтогу адамдардын кээ бирөөлөрүн жүйүт эмес болушса да жүйүтпүз деп калп айткандарды сенин алдыңа алып келип таазим кылдырам. Ошондо алар менин сени сүйгөндүгүмдү билишет. Сен менин чыдамкайлык жөнүндөгү сөзүмдү сактадың. Ошондуктан мен да сени жер үстүндө жашагандардын сыналуусу үчүн бүт дүйнөдө боло турган сыноо убагынан сактап калам. Мен жакында келем. Бирөө сенин таажыңды тартып албаш үчүн эмнең бар болсо ошону бекем карма. Жеңип чыккан адамды мен Кудайымдын ибадатканасынын тирөөчү кылам. Ал ошол жерден эч качан чыкпайт. Тирөөчтүн бетине мен Кудайымдын ысымын жана Кудайымдын шаарынын атын, Кудайымдан асмандан түшкөн жаңы Иерусалимдин атын жана өзүмдүн жаңы ысымымды жазып коем. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Лаодикеядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз. Ысымы Омин, ишенимдүү жана чыныгы күбө, Кудайдын жаратуусунун башталышы мындай дейт. Сенин иштериңди билем. Сен муздак да ысык да эмессиң. Атаганат сен муздак же ысык болсоң эмне? Сен ысык да муздак да эмес, жылуу болгонуң үчүн мен сени оозумдан бүркүп чыгарып салам. Анткени сен мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин деп айтып жатасың. Бирок сен өзүңдүн бактысыз, аянычтуу, жакыр, сокур жана жылаңач экендигиңди билбейсиң. Мен сага мындай кеңеш берем. Байышың үчүн сен менден отко тазаланган алтын сатып алгын. Жылаңач этиң көрүнбөш үчүн менден ак кийим сатып алып кий. Көзүң көрүш үчүн менден көздүн майын сатып алып көзүңө сыйпа. Мен кимди сүйсөм ошолорду ашкерлеп жазалайм. Ошондуктан тырышчаак бол жана тобо кыл. Мына, мен эшиктин алдында туруп эшикти чертип жатам. Ким менин үнүмдү угуп эшигин ачса, мен аныкына кирип аны менен бирге тамак ичем. Ал да мени менен бирге тамак ичет. Мен жеңип чыгып атамдын жанына, анын тактысына отурганымда эле жеңип чыккан адамды өзүмдүн жаныма тактыма отургузам. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Акай, 1 бөлүм. Дарий падышанын падышачылыгынын 2 жылында 6 айдын 1 күнү жүйүт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылга жана башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуяга Акай пайгамбар аркылуу Теңирден сөз болду. Себайот Теңир мындай деди: "Бул эл али убакыт келелек, Теңир үйүн курганга убакыт келелек" деп жатат. Акай пайгамбар аркылуу Теңирден сөз болду. Бул үй кыйрап жатса, өзүңөрдүн жасалгалуу үйүңөрдө жашай турган убакпы? Ошондуктан бүгүн Себайот Теңир мындай дейт: "Жүрөгүңөрдү өзүңөрдүн жолдоруңарга бургулачы. Силер үрөөндү көп сээп, бирок түшүмдү аз алып жатасыңар. Жеп, бирок тойбой жатасыңар. Ичип, бирок суусунуңар камбай жатат. Кийим кийип, бирок жылыбай жатасыңар. Эмгек акы тапкандар түбү тешик намыян үчүн эмгектенип жатышат." Себайот Теңир мындай дейт: "Жүрөгүңөрдү өзүңөрдүн жолдоруңарга бургулачы. Тоого чыгып, жыгач көтөрүп келип, ибадаткана кургула. Мен ага ыраазы болом жана даңкталам" дейт Теңир. "Көп нерсени күтүп, бирок аз нерсе алып жатасыңар. Үйүңөргө эмнени алып келсеңер, мен аны сапырып жиберем." "Эмне үчүн?" дейт Себайот Теңир. "Менин үйүм үчүн ал кыйрап жатса, ар кимиңер өз үйүңөргө чуркайсыңар. Ошон үчүн асман жабылып, силерге шүүдүрүн бербей жатат. Жер өз түшүмүн бербей жатат. Мен жерге, тоолорго, эгинге, жүзүм ширесине, зайтун майына жер эмнени өстүрүп чыгарса, ошонун баарына, адамга, малга, ар кандай кол эмгекке кургакчылык чакырдым." Ошондо Шалтиел уулу Зоробабыл, Жетсадак уулу Жешуя жана элдин бардыгы өз Кудай Теңиринин үнүн, өздөрүнүн Кудай Теңири жиберген Акай пайгамбардын сөзүн угушту. Эл Теңирден коркуп калды. Ошондо Теңирдин кабарчысы Акай элге Теңирдин сөзүн айтты. "Мен силер мененмин" дейт Теңир. Теңир жүйүт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылдын рухун, башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуянын рухун жана элдин бүт калдыгынын рухун козгоду. Ошондо алар келишип, өз Кудайынын Себайот Теңирдин үйүндө иштей башташты. Ишти Дарий падышанын падышачылыгынын 2 жылы 6 айдын 24 күнү башташты. 2 бөлүм. 2 күндөн кийин Галилеядагы Каана шаарында үйлөнүү тою болду. Исанын энеси ошол жерде болчу. Иса да шакирттери менен бирге тойго чакырылды. Шарап жетпей калганда энеси Исага "Шараптары түгөнүп калыптыр" деди. Иса ага "Сен экөөбүздүн ишибиз эмне, аял? Менин убагым али келелек" деди. Энеси кулдарга "Ал силерге эмнени айтса, ошону кылгыла" деди.
Ошол жерде жүйүттөрдүн тазалануу расмисин аткарууга арналган 2-3 ченем суу баткан 6 таш идиш турган эле. Ыйса кулдарга идиштерге суу толтургула деди. Кулдар идиштерге мелт калт кылып суу толтурушту. Андан кийин аларга эми сузуп алгыла да той башкаруучуга алып баргыла деди. Алар алып барышты. Той башкаруучу шарапка айланган суудан татып көргөндөн кийин ал шараптын кайдан экенин билген жок. Аны суу сузуп алган кулдар гана билишчү. Күйөөнү чакырып, элдин баары адегенде шараптын жакшысын беришет. Коноктор кызып калгандан кийин начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюп турсуң деди. Ошентип Ыйса Галилеядагы Каанада өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттери ага ишенип калышты. Ошондон кийин Ыйса энеси, инилери жана шакирттери менен Капернаумга барып, ал жерде бир нече күн болду. Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындаганда Ыйса Иерусалимге келип, ибадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү. Аркандан камчы жасап алып, алардын баарын кой, өгүздөр менен кошо ибадаткананын короосунан кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын акчасын чачып, үстөлдөрүн көңтөрүп салды. Анан көгүчкөн саткандарга: "Буларыңарды бул жерден алып кеткиле. Атамдын үйүн базарга айландырбагыла" деди. Ошондо шакирттер ыйык жазуудагы "Сенин үйүңө болгон кызганыч мени жеп жатат" деген сөздөрдү эстешти. Жүйүттөр Ыйсадан ушундай кылууга укугуң бар экенин кандай жышаан менен көрсөтө аласың деп сурашты. Ыйса аларга: "Бул ибадаткананы бузгула. Мен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузам" деп жооп берди. Жүйүттөр буга: "Бул ибадаткана 46 жылда курулуп бүткөн. Сен аны 3 күндүн ичинде тургузуп коесуңбу" дешти. Ыйса болсо ибадаткана деп өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле. Ыйса өлүп кайра тирилгенден кийин шакирттери анын ушул жөнүндө айтканын эстешип, ыйык жазууда жазылгандарга жана анын сөзүнө ишеништи. Көп адамдар Ыйсанын Иерусалимде Пасах майрамында кылган кереметтерин көрүп ага ишенип калышты. Алардын баарынын кандай экендигин билгендиктен Ыйса өзүн аларга ишенип тапшырган жок. Адамдын жүрөгүндө эмне бар экендигин билгендиктен ал кимдир бирөөнүн адам жөнүндө күбөлөндүрүүсүнө муктаж эмес эле.